асман тиреген тоолордун өлкөсү. Кийинки жылы Кыргызстанда түрк мамлекеттеринин энергетиктерин мелдешин өткөрүү пландалууда. Бул демилгени энергетика министри Таалайбек Ибраев Бишкекте өткөн түрк мамлекеттеринин энергетиктеринин 4-чү жыйынында сунуштады. Таймаштын максаты адистердин ортосундагы достук мамилени бекемдесе, бир жагынан тажрыйбаларын жогорулатат. Бул эми мындай айтканда техника безопасность, токко түшүп калган адамды кантип куткаруу керек, аварийный ситуацияда кантип чыгып кетиш керек, кантип тезирээк подключение кылыш керек, ушундай да. Эми бул түрк мамлекеттерин, мисалы ошол эле Турцияны алсак, бул энергетика тармагында бүгүнкү күндө чоң жылыштар бар. Мисалы үчүн Венгрияда подстанциялар бар, ал жерде дежурный отурбайт да, мындай үчүн бүт онлайн режимде. Ошондой сыяктуу немелерге биз мындайча айтканда көңүл буруп атабыз да. Энергетика министри уюмдун алкагында энергиянын кайра жаралуу булактарын иштеп чыгуу жана аны экспорттоодо кызматташууну дагы демилгеледи. Ибраев бул маселе учурда дүйнө жүзүндө өтө актуалдуу экенин белгилеп, жашыл энергетика багытында Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан долбоорлорго токтолду. Ар бир жолугушуу, мисалы үчүн ошол эле түркмендер менен мына электр энергия алкагында иштеп атабыз. Казактар менен, өзбектер менен Камбаратаны куруп атабыз. Ошол эле Турция менен бүгүнкү күндө мына азыр чоң ГЭСке, Казарман ГЭСине бизге инвестор келип атат. Ошол сыяктуу ТЭЦ-2-ни үчүн түрк мамлекетинин инвесторлору баштап атат. Сельмаш заводду түрк мамлекетинин инвестору баштап атат. Ошондой чакан ГЭСтерге жана күн энергиясына бу Венгрияда мисалы үчүн ошондой эле күн менен шамал өнүккөн. Ошолорду баягы инвестор сыяктуу тартабыз деген ойдобуз. Жашыл энергетика байланышкан долбоорлорду иштеп чыгып ишке ашыруу түрк тилдүү мамлекеттеринде дагы актуалдуу болууда. Ошондой эле ортодогу кызматташтыкты бекемдөө, аймактык технологияларды жана жашыл энергетика демилгелер борборун түзүү сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 13% колдонулуп келсе, 100 потенциалдын ичиненчи ошонун 13-ü. Бирок биздики ошол 13-тün 10-у бул жашыл энергияда. Мындан арыда мына курулуп аткан чакан жана башка ГЭСтер ушунун баары жашыл энергетикада. Маселе биздин башка бир Түркия мамлекетин алсак, мында %55% буларда жашыл энергетика. Мына азыр башка өлкөлөрдө да ушул иш-чара болуп атат. Ошол жашыл энергетиканы бир гана өндүрүп, анан аны сата билүү дагычы. Энергетика министрлигинин алдында уюмдун негизинде биргелешкен ишмердүүлүктү карап чыгуу, түрк мамлекеттерин биримдигин түзүү жөнүндө Нахичеван макулдашуусун ишке ашыруу күн тартибиндеги негизги маселелерден. Ошондой эле 2040-жылга чейин түрк дүйнөсүн өнүктүрүү концепциясын, Астана актысын, уюмдун программасында жана 2027-жылдарга энергетикалык кызматташтык иш-аракеттер планындагы көрсөтүлгөн милдеттерди аткарууга көңүл буруу зарыл. Эксперттер түрк мамлекеттеринин энергетиктери энергиянын кайра жаралуу булактары менен заман талабында жылуулук борборлорун курууга басым жасашы керек деп эсептешет. Электр энергияны, сууну жана жаратылыштын бүгүнкү күндөгү немелердин бардыгын чогуу бирдей колдонгонго, оштоп ар бир өлкөгө ошол электр энергия, суу, башка нерсе пайдалуу келе турган кылып ошондой келишимдерди, меморандумдарды түзүп кол коюп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө, конечно, биздин Кыргызстандагы буга чейин бул маселени баштаган, анткени Камбарата бир ГЭСин куруу боюнча биздин Өзбекстан, Казакстан, коңшулаш өлкөлөр менен чогуу биргеликте куруу боюнча. Жыйында көтөрүлгөн маселелер боюнча түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн энергетиктери кызматташууга даяр экенин билдиришти. Отурумдун жыйынтыгы менен ортодогу байланышты чыңдоо жана аны бекемдөө жөнүндө биргелешкен коммюникеге кол коюшту. Белгилей кетсек, энергетика министрлеринин 4-чү жыйынына Азербайжан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан жана Кыргызстандын энергетика министрлери менен адистери катышты. Түркмөнстан менен Венгриянын өкүлү болсо байкоочу катары келген. Дүйшөн Шаршембеков, Рахат Батырбекова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.